Достор, дүйнөнүн эң бай базары Американын базары. Американын базары өзү жалгыз, бардык евро биримдикке келген мамлекеттер бириксе анчалык боло албайт. Мисалы силер бир нерсе өндүрсөңөр, машина өндүрөсүңөр дейли, силер Американын базарына киришиңер керек. Америкадан эң көп акчаны табасыңар. Германия, Англия, Данимарка же Россия деген мамлекеттер анын жанында өтө кичинекей болуп калат. Ошон үчүн элдин баары Америкага барып өздөрүнүн буюмун, товарын саткысы келет. Трамптын ою боюнча мындан ары ал базарга кирүү анчалык оңой болбойт. Буга чейин мындай бир мөмөлүү бир бакка окшоткула Американын базарын. Буга чейин кошуналар келип оңой эле кирип алма өрүктөрдү терип кеткен же арзанга алып кеткен. Алып барып өздөрүнүн үй бүлөсүн жакшы багып жүргөн Американын эсебинен. Эми мындан ары ал алма өрүктөрдү алуу анчалык оңой болбойт, арзан болбойт, акчасын төлөш керек. Болгондо дагы кымбат төлөш керек. Азыр Трамп поштына коюу менен ушул максатка жеткенге аракет кылып атат. Айрыкча Кытай Американын фабрикасын айланып калган. Бул бир 30 жыл мурда башталды. Азыр буга чейин Американын заказдарын эле жасап жүргөн болсо, Американын компаниялары эмнени айтса ошону кылып жүргөн болсо, Кытай эми өз алдынча дагы бир нерселерди жасап баштады. Ишти үйрөнүп алды. Ал жерде өндүрүлгөн нерселерди сата турган Америкачалык чоң базар жок дүйнөдө. Бардыгы Американын жанында майда болуп калат. Кытай алып келип өзүнүн машинелерин айрыкча азыр Америкага сатып атат. Өтө көп акчаны тапкан акчасын чыгарып алып барып Кытайда өнүктүрүп атат. Кытай өнүгүп өсүп Америкага конкурент болуп атат. Америка империясынын ордун Кытай империясы алганга аракет кылып атат. Азыр бул пошлина ошол Кытайдын империясын токтотуу аракети. Билбейм канчалык токтотулат, аны мен билбейм, бирок Рэй Далио деген экономисттин ою боюнча бул процесс башталды. Америка ылдый карап кетип атат, Кытай өйдө карап чыгып келип атат. Кече тариф ушул пошлиналар башталганда ар түрдүү талкуулар болду. Кээ бир адамдар паника кылып 2008-жылдагыдай кризис келе атат деди. Мүмкүн кризис башталып кетет, билбейм. Бүгүн кайрадан базар мындай паникадан чыккандай сезилип атат. Эгер кризис башталып кете турган болсо, бир нерсени билиш керек, достор. Дүйнөдө адамдар кризиске эки түрдүү карайт экен. Көпчүлүк адамдар кризиске өтө жаман карайт экен да. Кризис башталды, эми эмне болот, кыйын болот деп мындай негативдүү көз караш менен карайт экен. Аз гана адамдар кризисти мүмкүнчүлүк катары көрөт экен. Өзүнүн байлыгын дагы эсе көбөйтүп алуу мүмкүнчүлүгү катары көрөт экен. Себеби кризис учурунда бар жок арзандайт, акциялар түшөт. Ошол учурда алар баарын алып коет экен. Себеби дагы 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, бир канча жылдан кийин ал кайра эле көтөрүлөт. Ошол баалар кайра көтөрүлөт. Мурдагыга караганда дагы өйдө көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Арзан учурда алып коет экен дагы бир аз сабыр кылып, кийин аларды эсе көпкө сатып, өзүнүн байлыгын көбөйтүп алат экен. Мен билем силердин андай көпчүлүгүңөрдө андай чөнтөктө запас акчаңар жок. Менин оюмча көбүнчө 20 жаштын тегерегинде балдар, кыздар көрөт, бирок ушуну эртерээк түшүнүш керек экен. Кризис деген бул мүмкүнчүлүк. Кризис учурунда буга чейин орнотулган тартиптер бузулат экен. Буга чейин силер бир жерге кирем деп кире албай аткан болсоңор, кризис учурунда ошол жерде бир боштук пайда болуп калат экен. Эгер силер кризиске ошондой мүмкүнчүлүк катары карай турган болсоңор, силер үчүн бир орун пайда болуп калат экен. Бул дүйнөдө бир мүмкүнчүлүк, бир орун пайда болуп калат экен да, силер ошол жерде элейт экенсиңер.